Бүгүн 2-декабрь күнгө чаршемби Супер ТВ кечки жаңылыктарын топтом менен түз эфирде тааныштырат. Саламатсыздарбы, студияда мен Тахмина Кенжебек кызы. Конституциялык палата тарыхый чечим чыгаруунун алдында турабы. Онлайн окуунун айынан өз жанын кыйган балдар көбөйүүдө дешти. Текебаев баш мыйзам боюнча оюнан кайтпайт. Жапаровго президенттик башкаруу эмне үчүн керек? Атамбаев ооруп калып соттук отурумга келе албай калды. Токтогазиев чек арадагы контрабанда тыйылбай жатканын айтты. Таласта 24 саат бою тынбастан манас айтылат. Өрчү Джонинин үйлөнүү тою өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бүгүн 2-декабрда Конституциялык палатада көтөлүп жаткан арыз каралды. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, юристтер Нурбек Касымбеков менен Талай Усубалиев арыз менен кайрылышып, алар парламенттик кайра шайлоо күнүн белгисиз мөөнөткө жылдырган мыйзам Конституциянын бир нече нормасына каршы келерин айтып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген эле. Сооронкулованын айтымында шайлоону токтото туруу бийликти узурпацияга алуу үчүн азыркы планы болгон. Биринчи кезекте парламенттик шайлоо, андан кийин президенттик шайлоо өтүшү керек эле, деди реформанын лидери. Касымбековдун айтымында жогорку кеңештин шайлоого кийлигишүүсүнөн улам БШК парламенттик кайра шайлоону өткөрө албай калган. Парламент өз мөөнөтүн мыйзамсыз узартып алды, деди ал. Парламенттин өкүлү кайрылгандардын арызы негизсиз экенин билдирди. Анын айтымында ал учурда өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал оор болуп, бюджеттин дефицити, саясий кризис кошумча болуп, жогорку кеңеш парламенттик кайра шайлоону жылдырууга аргасыз болгон. Бул учурда Сооронкулова аны азырчы президенттик шайлоо жана конституциялык реформа болгону жатпайбы? Буларга акча бар да, коронавирус жолто болбой калабы деп жарга такады. Реформанын лидери жыйынтыктоочу сөзүндө парламенттик кайра шайлоонун жылдыруунун зарылдыгын далилдеген эч кандай аргумент албаганын айтты. Конституциялык палатанын мүчөлөрү чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кетишти. Чечим бүгүн жарыяланары айтылган. Акыркы маалыматтарга таянсак, Конституциялык палата Клара Сооронкулова жана юристтердин жазган арыздарын канааттандырган жок. Бишкек шаардык кеңеши окуучулардын кышкы каникулун 14-декабрдан баштоону жана аны 17-январга чейин улантууну сунуштады. Бул балдарга, ата-энелерге, мугалимдерге да онлайн окуудан эс алууга мүмкүнчүлүк бермек. Ата-энелер аябай чарчашты, балдардын арасында өз жанын кыйган окуялар көбөйдү. Бул ойлонтпой койбойт. Ал эми мектептерге 3-чейректен тартып кадимки окууга даярдануу шарт түзөт, деди депутат Валентина Лесниченко. Кала башчысынын милдетин аткаруучу Балбак Тилөбаев каникулдар боюнча билим берүү жана илим министри чечерин айтып жооп кылды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бүгүн Садыр Жапаров менен жолукканын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Конституциялык реформа боюнча Бекешев парламентаризмди колдосо, Жапаров өзү көп айтып келген президенттик башкаруу позициясынан кайтпаганын айтат депутат. Жапаровдун ою боюнча партиялар бизнеске айланып калган, ошондой эле эч кандай хандык же диктатордук башкарууну каалабаганын билдирди. Ошол эле учурда парламенттик башкарууга да аткарууга оор болгон реформаларды жүргүзүүгө чоң каалоосу бар экенин айтты деп жазган Бекешев. Депутат Жапаровдун президенттик шайлоону таза, акча таратуусуз жана административдик ресурсу жок өткөрүүгө убада бергенин дагы кошумчалай кеткен. Бул жол бизди 30 жылга артка алып баратат. Мен бул оюмдан эч качан кайтпайм. Баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев ушундай пикирин Азаттыкка билдирди. Ал октябрь окуяларынан кийин бийликти колуна алган Садыр Жапаров менен бир нече жолу жолукканын ырастады. Ал Жапаров менен сүйлөшүүлөр учурунда эски бийлик системасын алып келбесеңер колдойм деп айтканын эскертти. Ата Мекен партиясынын лидери азыркы сунушталып жаткан баш мыйзамга каршы экенин белгилеп, бул баш мыйзам мурдагы кызматынан куулган президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакеев өзгөрткөн конституциясынан ашып түшөт, деди. Президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов бүгүн 2-декабрда жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун видеоконференция форматындагы сессиясында катышат. Уюмдун мындан аркы ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун арттыруу, анын чечимдеринин ишке ашырылышынын жүрүшү, парламенттер аралык кызматташуусун мындан ары бекемдөө маселелери талкууланат. Иш-чарага Беларустун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Орусиянын президенти Владимир Путин, Тажикстандын президенти
президенти Эмомали Рахмон, Армениянын премьер-министри Николь Пашинян, ошондой эле ЖККнын башкы катчысы Станислав Зас катышат. Бүгүн 2-декабрда ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттук отурумга келе алган жок. Бул тууралуу Супер ТВ KG сайтына адвокат Замир Жошов билдирди. Бүгүн соттук отурум болбой калды. Себеби 2 айыпталуучу тагыраак Алмазбек Атамбаев жана Албек Ибраев соттук отурумга келген жок. Атамбаевдин отурумга келе албай калганы бул анын ден соолугуна байланыштуу колониядан кат жөнөтүлгөндүгү менен түшүндүрүлдү. Соттук отурум 1 аптага жылдырылды, деди Жошев. Жүргүзүлүп жаткан реформалардын маңызын калкка жеткирүү керек. Өлкөнүн ар бир жараны бул реформалар ага күнүмдүк турмушта кандай таасир этерин билүүгө тийиш. Бул тууралуу вице-премьер Максат Мамытканов билдирди. Анын төрагалыгында бүгүн укук коргоо органдары менен сот укуктук реформаны ишке ашыруу боюнча жыйын болуп өттү. Мамытканов белгилегендей, сот тутумун реформалоо бир топ убакыттан бери жүрүп келе жаткандыгына карабастан, коомчулук реформалардын максаттары жана милдеттери жөнүндө так түшүнүккө ээ эмес жана калктын бул боюнча маалыматы аз. Бардык иш-чаралар өз убагында аякташы керек. Соттук укуктук реформаны ишке ашыруунун алкагында өкмөт тараптан жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө коомчулукка маалымдоо үчүн маалыматтык аянтчасын түзүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек, деди Максат Мамытканов. Алыскы аймактарда жашаган жарандарга автоматташтырылган мамлекеттик тейлөөнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча ишти күчөтүү зарыл. Бул тууралуу вице-премьер Равшанбек Сабиров Түндүк электрондук өз ара аракеттешүү борбору мамлекеттик ишканасына барган учурда билдирди. Вице-премьер санариптештирүү натыйжалуу ишке ашыруу мамлекеттин өнүгүшүнүн негизги фактору экенин белгиледи. Түндүк тутумунда өз ишин мыкты билген чет өлкөлөрдөгү алдыңкы окуу жайларда билим алып келген адистер иштерин көрдүк. Жарандардын жашоосуна бардык шарттарды түзүү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык органдардагы санарипке өткөрүү боюнча иш-чараларды активдештирүү замандын талабы, деди Сабиров. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин айтымында, чек арадагы башаламандык токтобосо анда экономиканы көтөрүү мүмкүн эмес. Ал бул тууралуу биринчи радиого маек берип жатып билдирди. Өлкөдөгү бардык эле фермерлердин продукциясын сатууда көйгөйлөрү бар. Экинчи маселе бул продукцияны эффективдүү жана сапаттуу өндүрүү технологиясынын жоктугу, деди министр. Анын айтымында бүгүнкү күндө башкы көйгөй контрабанда болуп турат. Жергиликтүү фермерлерге андай иш менен шуулдангандар менен атаандашуу оор болуп жатат. Чек араны бекемдөө керек. Бул менин бекем позициям. Эгер керек болсо, биз бул маселени ар апта сайын парламентте көтөрөбүз, деди Токтогазиев. Саясий коктейль берүүсүнө келген саясатчы Бектур Асанов өлкөнү учурда башкарып жаткандар Акаевден бери келаткан каталарды кайталап жатышат, дейт. Ошондой эле ал Кумтөр боюнча Садыр Жапаровдун өз оюнан кайтып кеткендигин кызыктуу бир маалымат менен түшүндүргөнгө аракет кылды. Кумтөрдө президенттин үлүшү бар, 2 тонна алтын дешет. Мен ушул кепке ишенем, дейт Бектур Асанов. Ал өз маегинде абакта отурган күндөрүн дагы баяндап берди. Ачыгын айтышыбыз керек, сөз бар да. Президенттин долясы бар, ошону берип коюшат, 2 тонна алтын дейт. 20 тонна 18 тонна алтын бар. Мен ушуга ишенем. Маекте толугу менен жаңылыктар Супер ТВ жана Супер ТВ YouTube каналдарынан көрө аласыздар. 4-декабрда Таласта 24 саат бою тынбастан манас айтылат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул иш-чара Манас күнүнө карата уюштурулууда. Аталган иш-чарага өлкөнүн 7 дубанындагы жаш жана белгилүү манасчылар келип катышат. Манас айтуу Талас облусундагы Манас Ордо комплексинде 4-декабрда саат 11:00 башталып, 5-декабрь саат 11:00 чейин созулары айтылууда. Белгилей кетсек, бул иш-чара мамлекеттин бюджетинен эмес, меценаттардын жана демирчүлөрдүн колдоосу менен өткөрүлөт. Бүгүн 2-декабрда ырчы Джонинин үйлөнүү тою өтүүдө. Учурда 2 жаш достору менен биргеликте сүрөткө түшүп, кечки тойго даярданып жатышканын күйөө жолдоштун милдетин аткарып жаткан ырчы Марлен Алибеков билдирди. Той Бишкектеги тойканалардын биринде өтүп жатат. Белгилүү болгондой, 29 ноябрда ырчынын жубайынын кыз узатуу тою болгон. Джонинин сүйүктүүсүнүн аты Айжан. Ал Жалал Абадта төрөлүп, Бишкек шаарында чоңойгон. 2 жаш 2019 жылдан тартып кыз жигит мамилесинде жүрүп, ушул жылдын февраль айында сөйкө салуу каадасын аткарышкан. 2 жаштын үлпөт тоюнан репортажды Супер ТВ каналынан көрө аласыздар.
Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтом менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.